Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Садыр Жапаровдун президенттикке келгенине дагы 5 жылдан өтүп калыптыр. Анын биринчи мөөнөтү бүтөйүн деп калды. Жакында Садыр Жапаров өзүнүн президенттик биринчи мөөнөтүн тапшырып, кайрадан жаңы шайлоо болот Кыргызстанда. Ошого азыр Кыргызстанда ар кандай сөздөр жүрүп жатат, ким президент болот деген сыяктуу кылып. Алардын арасында баягы эле Адахан Мадумаровду жана бир-эки балдарды айтып жатышат. Эми азыр жакында алардын арасында Өмүрбек Текебаев да кошула баштады. Текебаев жакында ошол Германиянын элчилигинде иштеп жүрөт азыр. Ал жакты тапшырып келип президенттикке коюшу мүмкүн экен деген сөздөр чыга баштады. Негизи Текебаев жөнүндө адамдар ар кандай айтат, керкилер жактырышпаса, эми алар эски карышкыр, жөн эле сүйлөгөндү билет, булар эч нерсе деле кылган эмес десе, Текебаевди дагы бирок колдогондор дагы көп экен. Текебаевди аябай бул мыкты саясатчы. Текебаев жогорку кеңештен кеткенден кийин жогорку кеңештегилер койдой улуу эле унчукпай отуруп калышты. Саясаттын деле кызыгы жок. Кыргызстанда мындайча айтканда демократия жоголуп кетти. Эч ким ушул Текебаевдей болуп сүйлөй албайт азыр деген адамдар дагы толтура экен. Жакында эле Текебаев келип өзүнүн маегин берген. Аны көпчүлүгүңүздөр көрсөңүздөр керек. Ал жакта дагы Текебаев ар кандай суроолорго жооп берди. Ошол жерде эми ал жерде ачык айткан жок, мен президенттикке коем деп. Анткени азыр ал элчиликте турганда көп нерселерди айта албаймын. Ага менин азыркы кызматым жол бербейт деп жатат. Ал этикага туура келбей калат деген сыяктуу кылып айтты. Анан ошол жерде элдин көпчүлүгүнүн ойлорун, комментарийлерин окусак, көпчүлүгү эле агай сиз жакшы иштегенсиз, Кыргызстанга керексиз, келиңиз, саясатка кошулуңуз. Эгерде президент болбосо дагы ушул депутат болуп, же болбосо бир министрликте жүрсөңүз жакшы болот эле. Мындай сапаттуу бизде азыр депутаттар калбай калды деген адамдар аябай көп экен. Мен таң калдым, анткени убагында аны дагы көбү жамандап, текедеп, керек болсо баягы жаш балдар уруп сабап баягы жолдон ошентип дагы жүрүшкөн. Бирок негедир ушундай убакыт өтүп, жылдар өтүп, ал кишини дагы көпчүлүгү сыйлай башташыптыр. Негизи чындыгында Текебаев аябай күчтүү саясатчы болгон, аны бардыгы эле билишет. Анын баягы сүйлөгөн сөздөрү бир орду бар болчу. Атамбаев менен, Бакиев менен, Жээнбеков менен айтышканда коркпой туруп сүйлөгөн сөздөрү мындай элди таң калтырчу да. Алар президент болуп турганда, башкалары калтырап сүйлөй албай турганда, бул эркексиңби, эркек болсоң шымыңды, эркек эмес экенсиң, шымыңды чечип эле койчу, юбка кийип ал деп Бакиевке сүйлөгөн. Анда Бакиев аябай күчүнө кирип турган кез болчу, бирок Текебаев эч кимден коркпой ошол сөздү сүйлөгөн. Билесиздер, Бакиевдин убагында канчалаган кыргыздын жаш балдары атылып кетти, батырлары атылып кетти. Алар ушунчалык мындай кандуу бийлик болду да. Ошондон коркпой ошентсе дагы ошентип сүйлөп, ал менен дагы алышып келди. Кийин Атамбаевди дагы бул болбой калды, буну көрсөтүш керек, акылынан айнып калган, бул алкаш деген сыяктуу кылып ушундай катуу сөздөр менен айтышып, ал менен дагы ушундай кылып жүрдү. Жээнбековду дагы Садыр Жапаров жаңы келгенде бир аз сөздөрүн айтып атты эле ал дагы. Бул эки дос келишти эми. Силер жакында мындай кетишиңерде Түркменистан болуп каласыңар, бардыңар башыңар ийип керек болсо деген болчу. Бирок ошол сөздүн дагы тилекке каршы чындыгы бар. Себеби азыркы депутаттар ошондой эле болуп калды. Баягы кол чабып, башын ийип берген эле адамдар депутат болуп отуруп калды. Чындыгын аны моюнга алыш керек туугандар. Ал себеби Текебаев баягы сөз эркиндигин колдойт эле да, ушундай киши болчу. Азыр андай сөз эркиндиги тилекке каршы азайды десек болот. Бирок эми Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду деле жаман саясат алып барып атат дебейбиз. Колунан келишинче аракеттерди кылып жатышат. Оңолгон нерселер оңолуп атат Кыргызстанда. Аны көрүп сүйүнүп атабыз. Садыр Жапаров кийинкисинде президент болсо деле эл колдоп берсе керек. Бирок ушул Текебаевге окшогон адамдарды дагы алып келип, алардан совет сурап, кантсе дагы жашы улуу, саясатта мындай такшалган адамдар да, ошолорду алып келип бир министрликтерге коюп койсо, мисалы үчүн азыр көпчүлүгү эле баягы кошоматчылар иштеп жүрүшөт. Колунан эч нерсе келбесе деле баягы кошомат кылып,
жакшы сүйлөп койсо, Шакиевке окшогондор мисалы үчүн алар Бакиевдин убагында дагы аларды ханга теңеп, силер биздин атабызсыз деп жүргөн кишилер да, ошол Шакиевке окшогон кишилер кайрадан эле баягы жогорку жакта отуруп калды. Ал эми ушул Текебаев, Мадумаровго окшогон баягы оюн айткан, эй балдар туура эмес кылып атасыңар, ушул жерин оңдогула деген аксакалдарды мындайча айтканда сыртка чыгарып коюшту. Мадумаровдун мандатын алып, Текебаев болсо баягы элчилик кызматын берип койсо кетип калды деп сын таккандар дагы көп. Бирок Текебаев өзү айтып калат, апам дагы аялым дагы ушул болду эми саясаттан чарчадың, жашың дагы келди деген үчүн мен дагы мейли эми ушу жаштарга бошотуп бердим деген оюн айткан. Азыркы бийликти ал чындыгында колдоп келет, жакшы иштерди деле кылып атышат, аны көрүш керек, аны айтыш керек деп. Ошондуктан ушундай кишилерди булар дагы колдосо, алардын мындай советин укса, негизи жакшы эле болмок. Сиздер дагы албетте өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Текебаев мисалы үчүн президенттикке коюшу мүмкүнбү? Өзү айтып калса эле, мен амбициям бар дагы деле президент болгонго деп. Мисалы Америка же башка ушундай өнүккөн өлкөлөрдү карасаңар, президенттери мындай карып калган кишилер да, 60тан өткөн, 70тен өткөн кишилерди ошолор мындай президент кылышат. Ошол жөнүндө албетте оюңуздарды жазыңыздар туугандар. Каналга жазылганды дагы унутпаңыздар.